жатқан ешкім жоқ. Мен жөн ғана өзімдің пікірімді, ойымды айттым. Мына жетім тоо менен дагы иштетип, аны завод салып ошол жерге сырьёсун сатсак да сырткы карыздардан кутулат экенбиз деген ойымды айттым. Эгер эл көпчүлүк эл каршы болсо, аны да ачпайбыз. Башка жолдорун издейбиз. Мен премьер-министр болуп шайланган күнүнүн эртеси күнү мен чогултуп алып туруп, экономисттерди, финансисттерди чогултуп алып туруп кеңешкенбиз баарыбыз. Кантип тез арада 2 жыл 3 жылдын ичинде сырткы карызды жаап, экономикалык кризистин сазынан чыгып кетебиз деген маселе коюлган. Мына ошондо кеңешим ошол маселелерди инвестор менен, же ошол жетим тоону иштетип, же башка чоң ошол кен байлыктарыбызды өзүбүз иштетип чыксак болот экен. Мындан ары сырттан карыз алып, дагы болчойгон карызга бата бербейли. Андан көрө өзүбүздүн ресурс менен чыгып кетели деген маселе коюлган. Мына мен ошондо ошол пикиримди гана айткам. Аны иштетиш үчүн дагы 2 жыл 3 жыл убакыт керек. Ошон үчүн жетим тоону унутуп эле койгулачы ушул талкуулардан. Башка эч нерсе таппай ушу бир эптеп ошолорду таап. Анан айтып атат. Ош областынын Карасуу району Кытайлыктан келген депутат экен дейт. Бул бала мына маалыматты жооп берип айтып коюшум керек. 30 жылдан бери ушу жерде жашайт. Гражданын алган. 30 жылдан бери бизнес чөйрөсүндө жүргөн. Ошол айтып аткан ушул Жеңиш Молдахматовдон жанагы ошо библиотека саткыч, мамлекеттин жерин саткыч кандидатка караганда 100 эсе, 1000 эсе пайда алып келген жигит ушул Кыргызстанга. Анан баягы имарат жөнүндө айтып атпайбы, мен Бишкектеги республикалык штаб жөнүндө айтып атат. Ошонун штаб имарат экен, анан Садыр Жапаров аны штаб кылып берди, ага тигиндей мындай. Булар Кытайдын шпиондору экен депчи. Ал имаратты өзүңүздөр билесиздер, 2010-жылы баягы Атажурт партиясынын штабы болгон. Бул имарат 2007-жылы экөө-үчөөбүз достор салдык эле, 2010-жылы бүткөн. Революция болуп кеткенден кийин кой Атажурт менен партияга катышалы, партиялык шайлоого, парламенттик шайлоого деп, анан ошону республикалык штаб кылганбыз. Анан баягы 7-апрелчилер келип, билесиздер, маңдайындагы тетиндей плакатты сыйрып алып, өрттөп ушундай болгон. Ошол 2010-дон бери, мен оппозицияда жүргөндөн бери бир күн иштетпей койгон. Эч бир арендага да берилбей иштебей турган мынакей. Каралбай калган да ошол 10 жылдан бери. Анан мен кече күнү ошо түрмөдөн чыккандан кийин алып келип баягылардын баарын майда чүйдө актап сырдап дегенде анан кайра штаб кылып. Шаарынын стадионунда эч кандай тиешеси жок. Анан айтып келдим, кечигип калдым. Элдин алдына чыгып ант берсин, анан Куран кармап айтсын, Кытайлардын дойласы жок жетим тоодо деп. Мына азыр силердин алдыңарда алып бергенге даяр. Анан Кытайлар иштетет экен аны муну деп. Иштеп калса, окус иштеп калса, дүлөй болбосоң да, сокур болсоң да көрүп турасың да ошол жерде ким иштеп атканын. Бүт нарындын эл иштейт, өзүбүздүн кишилер иштейт, кокус иштетип, завод салып иштетип калсак. Эми бул жөн гана план азырынча. Анан айтат, ал нарын суусуна зыянын тийгизет, булгайт дейт. Жетим тоого сианит колдонулбайт, химикат колдонулбайт эч кандай. Мына Кумтөрдөн 20 жылдан бери ошо нарын суусуна сианит алып кирип, мына нарын суусу аркылуу өтүп атат. Ошо 20 жылдан бери биздин элибиз ошол уусуну ичип атат. Ушул Жеңиш Молдахматов иниме айтат элем ошону. Талкан сугунуп отурдуңбу 20 жылдан бери карай? Сенин атаң, энең, бир тууганың ичип атат ошол сууну мына. 2012-жылы кырылып, мени камаган кезде дагы мен сайрап айткамын. Айланайын, нарын эли уу ичип отурат. Балдар өлүп атат. Ичинен. Инвалид балдар төрөлүп атат бизден. Ошону карагыла деп мына 8 жылдан бери какшап келдимби мен? Ошондо чыгып эң болбогонда, менин бир туугандарым, ата-энем, бала чакам уусу ичип атыптыр деп айтып койсоң ыраазы болот эле го эл дагы кичине. 10 күн, 12 күн иштедим да ушу. 32 күндүн 12 күнүн толук кандуу иштедим. Анан эми мени баягы бир 10 жыл иштегендей отчет сурап атышат да булар. 10 жыл иштегендей отчет сурап атат. Каныбек Капашевич чыгып айтып атат, Бишкекти түтүн бастырып ийди дейт, түтүн бастырып дейт. Мен 10 күндүн ичинде түтүн бастырып ийиптирмин да Бишкекти. Видео таратып атышат мына WhatsApp'тардан. Мен көчө алып видеосун да көрдүм. Жакамды кармадым. Кудай, ушуларга бир иман бере көр депчи. Кудайдын жок калпын айтып. Бакиевтер дейт, мына Максим келип кетиптир деген сөздү таратып атышат. Айланайын, аэропортто самолет конгондон баштап кирип чыкканга чейин бүт камералар турат. Максимдин атасынын башы бар буякта, жок келген жок. Кичине мындай калптарды таратканда дагы Кудайды карап тараткыла да, урматтуу эл журт, мен сиздерден суранамын. Акыркы 3 күн калды мына.
Адамдын оюна келбеген калп ушактарды таратып, ошол азыр эми интернеттин заманында Кыргызстанга бир күндө тарап кетет. Кандай информация чыкпасын тарап кетет да маалымат. Ошондойлорго ишенбеңиздер. Анан баягы жана Абдил Сегизбаевди айтып атпайчыбы? Мына Садыр Жапаров деген момундай кылмыштары бар. Анан 7 суроом бар, 9 суроом бар депчи. Анан мына Жаныш Бакиевдин тоюнда жүргөн деген бир сүрөттү көргөзүп атат. Ал той 2008 бекен, 2009 бекен болгон. Мен комиссар элем, жетекчилердин баарын чакырган. Парламенттин баарын чакырган. 90 депутат барып отурган, башка туугандар барган, 1000ге жакын киши отурган ошол жерде залда. Адахан Кимсанбаевич алып барып туруп тебетей кийгизип, чепкен жаап, камчы берип, мен ушул камчы менен башкача укпагандарды деген. Ошол эле той жөн эле. Чакырган жерден калба, өзүң басып барба дейт. Эми жетекчилер чакырып атса барасың да. Ошон үчүн ошондой ушактарга алданып кетпеңиздер. Биздин эл эми бар эмес, аз сандуусу кооп кетет. Ушинтип айтып атпайбы деп ишенип алат. Абдил Сегизбаевди мисалы мени камаганда 2017 жылы, билесиздер. Эчтеке таппай алып келип туруп, анан Каптагайевди заложник кылып алды. Мындан 4 жыл мурун деп 2013 жылдагы ишти чаптап анан камаган. Каптагаев келип сайрап турду, ай мунун эч катыштыгы жок. Баарыбыз көлдүкпүз, мен 4 жылдан бери 400 күбөнү сурадык. Эч кандай тиешеси жок, менин атыма чаптабай чыгаргыла деди мына. Верховный сотко чейин келип жүрдү мына байкуш. Ошондо да чыгарбады. Эгерде менин кылмыштарым болсо, Абдил Сегизбаев сураган 8-9 кылмышым болсо, ошондо эмне үчүн чыгарбайт анда? Ошону менен жаппайбы ана? Мына могу кылмыштары бар эле мунун депчи. Ошон үчүн мындай логически ойлонуп көрүңүздөр өзүңүздөр, кандай неме максат менен жамандап атышкандыгын. Ассаламу алейкум, Садыр ака, суга суу маселеси жай айында аябай кыйынчылык жаратат. Кезек менен суу алуу маселеси жакшы чечилбейт. Бул маселени чечүү үчүн 30 Адыр каналынын туннелинин көлөмүн чоңойтуу зарыл. Жолдошев Рустам дейт. Макул, Кудай буйрса шайланып калсак сөзсүз карайбыз. Ар бир суроо талаптарыңар, наказ, жанакы өзүмдүн ушул докладым сиздерге өзүнчө кара суунун папкасы болуп бөлүнүп турат. Кудай буйруп өтүп калсак, муну аппаратка берип, бардыгын ревизия кылып туруп, анан кийин ушул иштерди аткарганга тапшырмаларды беребиз. Кара суу районунда 155 гектар жер аянты Мады айыл өкмөтүндө логистикалык борбор үчүн ажыратылып берилген. Проект түзүлүп өкмөттүн кароосуна жөнөтүлгөн. Ошол маселеден дайын жок ака. Карап бериңчи, апи Мариф. Башында турамы? Ортолугунда даже. Ну, ал жак өтө албайт. Макул, карайбыз. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Жапаров, паспорт жана ЗАГС бөлүмдөрүн иретке келтирүү зарыл. Калк көп убаракерчилик тартууда. Мисалы Папан, Кызыл суу, Каттаталдык айыл өкмөттөрү райондун борборунан 100-140 километр алыс жайгашкан. Көп убаракерчилик менен ЗАГСга барабыз. ЗАГС маселеси мурдагыдай жерлерде болсо убаракерчилик болбойт эле. Ушул тармакка санариптештирүү киргизип беришиңизди суранабыз. Алишев Куттубек. Кудай буйрса кичине убакыт бергиле, санариптештирүүнү толук киргизип бүтөбүз. Азыр эми четтен жасалып келатат. Кудай буйрса бүтөт бул. Барбы дагы? Жокпу. Микрофон бергиле анда. Кат жүзүндө суроолор бүткөн экен, микрофон менен сурооңуздар болсо, ой пикириңиздер болсо айтыңыздар. Чоң рахмат, урматтуу туугандар, келиңиздер жана башында айткандай, тартипти гана сактап берсеңиздер, олтурган жерден турбастан мен ар жерге барып берем, туугандар. Келиңиздер. Ассаламу алейкум, Садыр Жапаров, Нургожоевич. Биз сиздин президент болуп калышыңызга тилектешпиз. Буюрса президент болосуз, мына 10 январда. Ана мен ошо кайрылуум бар эле. Апам 8 жылдан бери боор оорусу менен ооруп келет. Анан азыр чет өлкөдө жасала турган операциясына чоң суммада каражаты керек болуп атат. Ошого бир жардам берип коюшуңузду суранабыз. Үйлөрүбүздүн атына. Мен келдим. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Жоош айыл өкмөтүнүн Мамажан айылынын тургуну Абдуллаев Арген Айыпжанович. Кат жүзүндө кайрылып койсоңуз. Каттагы арыз диагноздору менен кошуп бардыгын бердим. Макул. Мен башка эч нерсени айткым келбейт. Садыр Нургожоевич, мен Жоош айыл өкмөтүнүн Мамажан айылынын тургуну Болушбек Тойчиев деген
ақсақал болам. Менің айтарым сізге толке қалауым бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, илгерки өткен кылымдарда bir падыша арман кылган экен. Мен өлсөм, артымда атым өчүп кетет дегенде bir акылман айткан экен. Урматтуу падыша, атым өтпөйт десеңиз, чоң имараттарды салыңыз. Атыңыз өтпөйте кылган иштерди кылыңыз. Ошондо түбөлүктө тарыхта атыңыз калат деген экен. Ошонун сыңарындай, мына мен сизди Бакиевдин убагында эл комиссары болуп иштеп турган убагыңыздан бери жакшы билем. Ошондуктан Куду ошол падышага айткан акылмандар сыңары сизди келечекте тарихta atım kalat degen insan katarı bilem. Tarihta atımdı kaltırayın deseniz. Uşol, Kırgız elini, düngüragan, önü ötken ülküge aylanırsınızga men tilekteşimiz Sadır Nurkожоевич. Sizler koldak kırsanızlar, bolgan üçümüz düşünçayız. Sizlerden kolduğunuzlar gana gerek. Ушундай тартип сактап бериңиздер, мен бара берем, келиңиз. Урматтуу Садыр иним, мына ушу Кара Суу районуна куш келипсиң. Биз сени көрүп, сүйүнүп, ушунчалык ишеним менен, үмүт менен отурабыз. Менин айтайын дегеним, илгертен ата бабабыздын салтын улагын, элге жакын болгон. Мына мисал үчүн жөнөкөй эле кийинип алып, базарды аралап, элдин жашоосуна жакын болгон иним. Ошондо сен биздин чыныгы, сүйүктүү президенти болосуң. Сага ийгилик каалайм. Жаның Аллага аманат. Келиңиздер, арар жерге баралы. Ош Кара Суу Ош шаарынын Кара Суу районунда. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин Кара Суу аймагыбызга куш келипсиз. Биз сизге кааларыбыз узун өмүр, ушу ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дагы ушул Жош айыл өкмөтүнүн Калимдин айылына сизден суранарыбыз 2 гектар жерди трансформация кылып берсеңиз, ошону сурайт элек. Бул күндөр өтөр кетер, жамандын артынан жакшы келер. Адамды сыйлаганга бүгүндө эл керек сизге. Ушу суранарыбыз эл сизди колдойт. Калинин айылынын атынан айтар элем. Калинин айылынын элдери сизди колдойт чын жүрөгүндөн. Президент болушуңузду каалайбыз. Өчпөстүктү каалайм, курчтукту каалайм. Ушу дайыма пешенебизге тынч болуң, ден соолугуңузду берсин. Кудайым. Рахмат. Эл көп ушундуктагы атпаттан алып атышат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, саламатсызбы? Мен Каралжан тургуну болом, Бегали уулар экен. Мен кече Каралжага бардым, сизге суроо бергеним, бирок сизди көрө албадым ал жерден. Сизди Инстаграмда ар жерде жамандап жүрүшөт эми, конкуренттериңиз. Анан ошо телебатта качпаганыңыздын себебин билейин дедим да. Эмне себептен качпаганыңызды? Сиз ал Инстаграмда бардыгы жамандап атышат. Мен азыр жооп бермедимби буга? Мен ушак айтышып отурганды, ак ийнеге айтышып ушак териштирип отурганды жаман көрөм. Өзүм бала кезимден жаман көрөм да. Ушак айтпайм, бирөөнү жамандабайм. Колуман келишинче сабырдуулук кылам да. Ошон үчүн анда чем ошо КТРга барып 8-3 саат ушак айтышып отургандан көрөкчө бир айылга барып 1,5 саат, 2 саат ошо жолугушуп алганым мага пайда. Элге да пайда, мамлекетке да пайда. Ассаламу алейкум. Коркконуман барбай аткан жокмун, урматтуу туугандар. Мен корко тургандай алар мени тиштеп албайт. Алардын тиштеп алганынан коркпойм. Ассаламу алейкум. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Кара Суу элинин тургундары. Карапайым эл буга чейин акыйкаттыктан, адилеттүүлүктөн үмүтү солуп турган учурда Садыр Жапаров президенттикке аттанып,
колдойм. Мен бүгүнкү кошоматкерлерге окшоп, Жапаровдун президент болуп калышына шарт түзүлүп калгандан кийин колдоп калган жерим жок. Мен ал кишини саясатка келген күндөн баштап, айрыкча түрмөдө отурган кезинде бир канча жолу кайрылууларды жасагам элге. Мына ошолордун биринде мынтип айткам: Садыр Жапаровду бүгүн улуу муунун адамдары өз атасындай көрөт. Ал эми жаштар болсо өз атасындай көрөт деп айткам. Бул сөзүмдүн чындык экендигин бүгүн бүтүндөй кыргыз эли далилдеп турат. Рахмат Садыр Нуркожоевич. Азыр берем. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Мен укук коргоо органдарынын ардагери катары сизге 2 суроом бар. Биринчи, мына 6 Отумбаева менен кошкондо 6 президент алмаштык. 6-нын тең кайыгына отуруп, алдыңкы эшигинен чыгып, кайык чөгүп кетатканда түшүп кеткен пассажир саясатчылар көбөйдү. Элге, жерге жакшылык кылбаган ушу саясатчылар мына сиздин аштаптарыңыздан ура алган. Жакшылык кылабы? Сиз ушулардан жакшылык күтөсүзбү? Биринчи суроо. Экинчи суроо. Мына биздин 3 областта Ош-Бишкек жолунда жүрө турган болсоңуз, Бүргөндүдөн баштап Ташкөмүргө чейин биздин границаны Өзбекстан 1 километр нары турчу. Азыр жолдун чекесине чейин чыгып калды. Бул бир. Экинчи, Араган районунан Ошко жөнөгөн жолду карай турган болсок, ошол военный совхоздон жолдун чекесине чейин 3 километр чыгып алды. Лейлеке бара турган болсок, ошол жердеги Максат айылындагы кыргыздардын үйлөрүн сатып алып, тажик жарандары өзүнө жер кылып алды. Ушул чек араны карай турган бир туху бар. Курс жигиттерден коюп токтотуунун мүмкүнчүлүгү барбы? Деват эле дейбиз, деват айтабыз, 30 жылдан бери деватты уктап атабыз, ишке кетип атабыз, кел айтабыз. Жыйынтык барбы? Ушулардан жыйынтык чыгабы? Эгер чыкпаса ошолорду армияга жөнөтпөйлүбү? Кичине границаны кайтарып, некенин түшүнүп келсин. Сизге берген суроом чоңураак, ачык жок. Рахмат, жооп берип коеюн. Микрофонду токтотуп турсаң, микрофонду токтотуп туруп. Биринчи сурооңуз боюнча, саясатчылар боюнча. Урматтуу туугандар, биз Кыргызстандай алаканга салгандай эле калкпыз, Кыргызстандын эли. Баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз. Анан мен азыр жалгыз эле жүрөм. Тегерегимде ороп жүргөн эч ким жок. Ар бир районго барганда ошол райондун кулуну, мурдакы депутат же настоящий депутат, министр же болбосо учурашып келип калып атат мисалы. Анан эмне мен сени менен учурашпайм деп аны ары түртөмбү? Андан эч переживать этпеңиздер. Кудай буйрса бардыгы жаңыланат. Шайлоо өтсүн, шайлоо өткөндөн кийин жаңыланат. Чек ара боюнча болсо, бир дагы чек араны биз азыр чече элекпиз. 2020-га чейин бизге чейин чек ара чечилген жерлери болгон экен, Өзбекстан менен, Тажикстан менен. Анан чечиле элек бир 9 участок калыптыр Өзбекстан менен. Ошолор жөнүндө гана сөздөр жүрүп атат азыр. Иш жүрүп атат. Бирок чечилип биз делимитация, демаркация кыла элекпиз. Мурун кылынып калган жер болсо, ал жерди демаркация кылып атса, анда биз ал мурунку кол коюлуп калган чек ара болушу мүмкүн. Муну тактайбыз. Урматтуу Садыр Жапаров, мен сизди ушул күтүп жүрүп, ушул жерге келдим. Кара Суу районунун тургуну болом мен. Мен сизге азыр кат бердим, окулбай калды. Ушул документтерим боюнча соттордон 5 жылдан бери утулуп келемин. Соттордун айынан чүш көчөдө кыштап үйдөн чыгарып койду мени. Сизден өтүнүчүм. Ушул Камчыбек Ташиевке документтерди сиздин колуңузга бердим. Ушуну суранам сизден өтүнүп берип коюңуздарды. Карап коюңуздарчы, сизден өтүнүч. Макул. Карап беребиз. Assalomu alaykum Sadir Japarovich. Men 40 yilga muallimman, o'zbek ulutiga mansub. Sharqayli hukumatining Pushkin hozirgi Mambekova degan maktabda 40 yil yumush qilgan ayolman. Birinchidan 124-maktab elning hashar yo'li bilan solingan maktab. Hozirgi hech qanday sharoit al yerda yo'q. Detsat degan dag'i yo'q. Men sizlardan so'ramchi bo'ldim. O'sha maktabni standart talabga javob bergan maktab bo'lishi kerak.
учурда балам бечара 10 жылдан бери как беженец Екатеринбургда жашап жатат. Себеби ал Коголомдо 10-жылдын курбаны болгон Коголомдо башчы болгон дейин натура дөмөт менен калган. Анан 10-жылы Россияга кетип өшерде как прислушный гражданин болуп иштеп жатат. Эмме мен өзүм мугалиммин 40 жылdır. Ал балам бечара дагы мугалим. Дөмөттөргө качан көңүл жашайбыз. Мени суранчым, şu баламдын документini мен бердим силерге. Муназамасы бардыгы бар. Ошонго şu розыскына алып берип, мени журтка, яни Кыргызстанга келишini суранам. Атыңыздар барбы? Макул апа, арызыңызды сөзсүз карап беребиз. Ассаламу алейкум. Урматтуу Садыр Нурбажаевич, мен ушул элдин артынан сүйлөп атам да. Биздин Россиядагы консулствобуз иштебейт. Ал жерде кайсы кыргызстандыктын баласы барып төрөлсө, справка алыш үчүн 3000ден 6000 сомго чейин акча берет. Мени карабай койдуп, документим утеря болгондочу, ада ошо консулство боюнча ушу көгүл кылып буруп койсоңуз, ушу элдин атында бизге сөз берсеңиз, ошол жерде каалак мен санадым 6 окошко бар экен. Ал деген сөз 6 адам элди тейлеш керек ошол жердечи. Карасам бирөө эле иштеп атат да, ал дагы каалаган учурда обедке кирип кетет экен. Чоң-чоң эжелер, чоң-чоң аталар ошол жерде күтүп турат. Мына туура айтты. Молодец. Мигранттар мени болот. Ассаламу алейкум, курматтуу кыргыз элим, жана Садыр эне куш келипсиз. Менин сизге айтар жеген көзгөйүм бар. Менин бир тууган энем 15-жылы камалып 4 жыл сураксыз отурду. 17 жылга паставы менен начальниктер камап койду. Анын 4 баласы бар. 4 баласынын шаарына караштуу. Карасуу. Osoya чыгарып берсиңер, чыгарып бербейт, бербеди. Документтери берилбей атат. Өзүнө 5-жылы катуу ооруп калды, сыртка чыгарыш үчүн 150 миң акча сурады. 150 миң акчаны биз бияктан киргиздик. Үкөмүн өлүгүнү бияктан чыгарып беришти. Мына 27 февралда жылдыгы болот. Ушул көйгөйүбүздү чечип берсеңиз бизге. Кандай кылмыш менен камалды? Мен үкөмү пастава менен кармадым. Эмне кылмыш? Подстава эмне кылды? Наркотик салып койду. Наркотик менен акча менен кармады начальниктер өзү. Неме Абдыгандыр деген, бай иштеген, анан бай жигит дегендер экен. Буну биз кийин билдик да, түрмөдөн чыккандан кийин ошол жердеги балдар айтты, сиз менен жатамын деп бизге айткан үкөм, Садыр ага менен жатам деп. Арыз жазып коюңуз. Териштирип берели. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Куш келипсиз биздин эмгекчил көп улуттуу күрөстүү Кара Суу районуна. Кара Суу районунда ар түрдүү улуттар жашайт. Кыргыздар, орустар, өзбектер, тажиктер. Баарыбызы бир эненин баласындай болуп 10 январь күнү сизди колдоп, шайлап беребиз. Дагы бир айтарым, садаган кетейин. Жалалабаддык энем сизде лампочкам дедилер. Биз Кара Суу району Кудайдын мээри төгүлгөн, Кудайдын нуру төгүлгөн биздин чырагыбыз дейбиз. Келечекке кызмат кыла бериңиз. Чоң рахмат. Арар жерге барайын туугандар. Дебаттан качты деп сүйлөп аткандар бүтүндүн зомбилер турбайбы? Дебаттан көрө Биздин Кара Суу району Кыргызстандагы 7 облусу, Кара Суу районунун 8 облусу эсептейт. Биздин Нариман Айлыкбек элиң калкы бар Кара Кулжа району менен Чоңлай районунан чоң. Мен бизден 2-3 сунушу менен бар ака. Өзүмө иштеген сурабайм. Биринчиден, Министерство обороны кайтарсаңыз, Кеңестүү эмес, мындай тең тайлашы болгон биздин Министерство оборонобуз болсо. Анан кийин билим бериш системасын эстердин молундага жеткизиңиз.
Üçüncü surançım. Kim kaysı bütçette işlemesin. Bardık emge akılar birliği olsun. Bizim de karlarımız. Ülkelerde, dünyada aylanıp gelsin bizim de pensiyelerimiz. Rusya'dakiler ellemez. İslam Karimov, Özbekistan geleceği ulu memlekette ölüp gitti. Bizim ötmüşümüzde, turuşumuzda, geleceğimizde ulu memleket. Biz sizi koldayız, siz elini kolda verin suran için. Аябай суық, даже қар жауып жатыр. Перчаткасы келтірдім, даже телефон қармағым, қолым уже қатып қалды. Assalamualaikum. Hurmatli tug'anlar, men 89 yoshga chiqdim. Menga aytadim, qalonim, men Xo'jayev chiqadim. Ana Sadir Xo'jayev kelgan, Nur Xo'jayev. Aylanay. Birinchi den sog'ligi bo'lsin. Ikkinchi shu ishga yigilik. Men ikki qo'ldan saylayman. Ikki qo'ldan saylayman. Arar jerga oralı. Baradan. Mümkünçülük belgile. Assalomu alaykum жақсылар. Xush kelibsiz, hurmatli Sadir Mirza, Qarasuv jergasine. Sadir Mirza, mart aylarında Prezident Japarov'tun manili masele boyunca qabul alınışına giralanmı, usul sıram. Allah sizge omad versin. Xudoy buyursa oşol gün geleversin, giralasız. Assalamu alaikum. Sadir Japarov ve bala çakan menen, uy buloğun menen, eli yurtun menen sağ-salamat yaşap turasın mı? Ben savaşsız adamım. Kocakel aileden geldim ben. Bizden benim başta tırman çözdüm birinci. O Gökürek'ten kendi işte bana Karaoğlu ile Karaoğlu yok onu çıkarıyor. Buraya tamam yatağı tekrardan beri. Bu andaysa konu özü. Ayyemi işkenceleri olsa eşke çıkarıp koyun yaşvalları var öyle. Eşke çıkarıp koyunların asurak sapalın turap bekleştir albulgular öyle. Şunu sizden senin balam Turanış'a geldim. Men mınavu Sadir Japarov'a şu ol bala o tuğulma tuğru momun balıyla hiç cep onun bunu cep basılan balı mesela. Nem derden maktayı vermeyin öyle özüm o balanı. O şu bekçesi birbirine bekçestirgende olan onu kaynadan dönen bir kudaydan üstü o şunu kamap dekon çıkarıp kuyruğunda vatan. Şu akanda değil. Maqul ata, көңіл бұрып теріштір береміз. Ananay dedim, yeni yurt. O Kur'an-ı Kurum Muhammed ümmetimiz, o tümdeme televizyonda otursam, o ilk anda prezidentlik başkanı bol olsun. Yete çıksa beşi, pakat buzuk yatıp aldı. Üçü ona prezidentlik sayılı olsun dedi. Yeni yurt hukuk bağlı, şu bir doğuştan prezidentlik başkanı bolğanlığı turaylık ha. Neler yapımı görmüştür. Саламатсыз ба, Садыр Жапаров? Карасу районуна куш келипсиз. Келген кадамдарыңыз жалгана жакшылыктарга болсун. Карасу эли сиз менен сиздин президент болушуңузга биздин көзүбүз жетет. Ошондуктан сизден жардам сурап келдим эле. Турмуш курганыма 3 жыл болду. Өзбекстандын жараны күйөм. 3 жылдан бери паспорт ала элекмин. Ошого жардам беришиңизди суранат элем сизден. Arız verip koymuş, nizamlı uçağın karap veririz. Андай болса, Hurmatlı tuğanlar, suro vericiler көп eкен. Bari suro veriverse mına elin artıdan уже kete başladı. Üşüp ketişti okşayıp köpçü. Suronu mına internet arqılı versengizler de bolot. Facebook arqılı veringizler, WhatsApp arqılı veringizler. Men sizlerden suranam. Akırkı, sözümdün akırında men sizlerden bir nerseni suranıp keteyim. Hurmatlı halayıqqam, hurmatlı Kırgızstanlıklar. 2011 жылы
Uaqtın ökmöttün müçölörü Megacom'du satavız dep kalganda kıykırıp жүрüp şunu sattırmay alıp kaldım. Anda mende faktılarım var bolğon üçün, kagazlar толық болған үшін саталбай қалышқан. Бүгін Megacom мамлекеттің қарамағында тұрады. Миллиардтаған киреше киргизіп атат мамлекетке. Жана башка жагына. Кумтөрдөн кийинки экинчи бара бериң, мекеме. Андан кийин сот реформасын жасаганда дагы билесиздер, ар кандай ушактар атып, бут тозуп, мени четке сүрүп туруп, анан кийин өзүлөрүнө ылайыктап сот системасын түзүп алган. Бул дагы факт. 8 жыл мурда Андан кийин Кумтөр маселесин 2012-жылы мамлекетке алалы деген кезде мунда дагы ушактар катып, депутаттарды сатып алуу жолу менен мени четке сүрүп туруп, ошол чет өлкөлүктөрдүн компаниясына калып калган. Мына ушундай мамлекет үчүн чоң иштерди мүмкүнчүлүк келди. Немеге бере аласың? Демебизди айтып койсоң. Мүмкүнчүлүк келди. Бут тозуулар болуп атат, көрүп атасыздар, каршы чыгып, мына аксакал айтпадыбы азыр, каршы чыгатарында чыгып атат. Аларда акча көп. Жаштарга акча берип. Түз эфирдеби? Assalomu alaykum, Sadir Nurg'o'jayev. Sizga жаңыдай суроо бере албадык микрофондо. Биз мына Facebook'tan бери атабыз. Эгер болсо кара бериңиз үчүн. 30 айыл өкмөтүндө биз 4 айыл барбыз. 5 кепа казак айылы, 5-6 айыл бар да. Ушул айылдар таза суу жок. Мына Кыргызстан боюнча таза суу бизде жок. Бөлөктөрдө бар. Ошону жаштар бересиз. Анан жолубуз 30 адырдан мына Курбан карага чейин түшкөн жол бар. Бул жол вообще пачак. Жүрө турган акыбалы жок. Ушуга сиз bir жазам берип койсоңуз сизден суран сизге кат жөнүндө жөнөттүк, бирок жетүү жетпеди, бир кара бериңиз. Чоң рахмат ала. Ал эми туугандар, кимде-кимден суроолору айтылбай микрофон тийбей калса, 8-январь күнү саат 8-де 7-чи каналдан көрсөңүздөр болот. Жана 7-чи каналдын Facebook баракчаларынан дал ошол сиздердин уулуңуздар Садыр Нургожоевич өз ошол жерде түз эфирде сиздер менен байланышка чыгат. Ошол жерде мына мүмкүнчүлүк пайда болот. Суроолоруңуздардын маселелериңизди берип алсаңыздар болот. Ал эми мына ушундай мүмкүнчүлүк жаратып, ата эсине келип отурган Садыр Нургожоевичке ыраазычылык кылганча коелуңуз туугандар. Мен да азыр эстеген урматтуу кыргызстандыктар 8-январь Азыр жолуктурат бирөө келатат го. Аз жолуктурат. Телефондор болот. Жолуктурат азыр. Ызылдабай туруңуздар, аз жолуктурат. Мына келишти. Талаптарыңыздарды Андай болсо сөзүн кезеги 5-чакырылыштын жогорку кеңешинин депутаты урматтуу Жылдызхан Айтыбаевна келиңиз. Жөнөт койгула ошону эне бир жолу коё. Башка кийген азыр. Ана мен үчкө жок. Кара сулуктар. Менин жердештерим. Ак эмгек менен дамталган бактасы жүзүм. Дарбыз колу менен дамталган эл тартиби бар эл болот. Тартипти сактасак. Экинчиден урматтуу элим. Жогорку кеңешке шайлоо болуп жүргөндө сентябрдын аягында айттым эле. Эгерде Кудай буйруп Садыр Жапаров эркиндикке чыкса, Бар жок мазакта да. Садыр Жапаровду алдыңыздарга алып келем деп. Ошол уадам аткарылдыбы? Bir aydan beri kog'ozga жазба dayla. Аткарылды. Bermeyiz biz nerede ayıp. Kırgızstanlıklar, mekendeshler, жердештер, Kırgız elinin tarixinde birinci yolu uruğa bölünmey, regionga bölünmey, ulut'a bölünmey,
қарапайым Адақан халық адам екен, бұл жерде провокация қылып өзінің ішенген, өзі үміт артқан жалғыз талапкер Садыр Жапаровты мына өзіңер көрсетіп қолдап тұрасыздар. Урматтуу менин жердештерим, азыр мына көрдүңөр кандай жала башталды. Бул башталышы. Кудай буруп силер колдоп 10 январда баргар бир муштумдай болуп түйүлүп, Садыр Жапаров президент болгондон кийин мындан ары ошол президент болгондон кийин биз колдошубуз керек. Анткени бир топ